Ар дайым өзүң билген ишти кыл, урматтуу мекендешим. Жаман мааниде болсо дагы тамаша катары бир чындыкты, ачуу чындыкты айтып коеюн. Бир уру бар экен. Уру бир кемпирдин үйүгө урулукка кирет экен. Урулукка кирип, кемпирди оозун, кулактарын байлап бекитип, анан баягы кемпир деп бирдекени айтып жаткан учурда оозун чечсе, уулум, сен туура кылыпсың менин үйүмө урулукка кирип, мен өтө бай кемпирмин, менде сөйкөлөр, шейкиттер, байлыктар өтө көп, акча деген өтө көп. Бирок бир түш көрдүм, түшүмдү жооруп бербейсиңби дейт экен. Макул, түшүңүздү айтыңыз десе, кыйкырышты баштайт экен. Абдулла, Абдулла деп кыйкырып жатамын деп түшүмдө. Муну кантип жооруп бересиң десе, баягы ойлонуп туруп калган учурда Абдулла, Абдулла дегенде ал экинчи этаждагы Абдулла баласы чуркап түшүп келип, баягы уруну кармап, сабайт экен. Сабап жаткан учурда кайра саба саба дейт экен да уру. Неге андай деп жатасың? Неге саба деп жатасың десе, менин ишим негизи урулук эле, урулукту кылып эле чыгып кетпестен түш жооруймун дегеним үчүн мантип сабалап атамын. Кайра мен бул мага аздык кылат дейт да. Мен өзүм билген ишти кылбадым дейт. Билбеген ишти кылышка аракет кылдым эле, мынтип сабалып ударларды жеп жатамын дейт. Айтайын деген маселе албетте тамаша катары бул окуя, бирок урматтуу мекендешим, өзүң билген ишти кылышың керек. Гүл дагы, көчөт дагы бир жерде көгөрөт, урматтуу мекендешим. Ар жерге секире бергенден, аттай бергенден пайда жок. Бир жерде өнүш керек, бир жерде өсүш керек. Бир кесипти кармайт экенсиң. Бүгүн өзгөчө эң жаман нерсе, жигиттер өзүнүн максатыга аракет кылбайт, каякта акча көп болсо ошол жака аракет кылып көрөт да. Анан окшобой калса, бул жер мага эмес экен дейт дагы, башка жерге кетип калат. Ал жерде да тажайт, себеби ал жерде да кыйынчылык болот. Ал жерден чыгып башка жерге барат. Бир жерде туруктуу эмес жаштардын сабыры жок. Айтайын деген маселе, максат койсоң, максат жолунда кыйынчылык болот. Кыйынчылык келгенде кызыгуу жоголуп калат. Анан бул максат меники эмес экен туруп кетип калат да. Андай болбош керек, урматтуу мекендешим. Максатты туура коюп, алга кандай кыйынчылык келбесин, барыш керек, жетиш керек, чыдаш керек. Мен Мажушинин дагы окуясы бар. Мажуши үйүнө урулар кирет экен. Урулар кирип, шатыр айтат экен, эми аялыңызды бекитиңиз, биз уруларбыз. Баягы аялынын намакырамын бекитип, башка келди деп бекитип неме кылгандан кийин үйгө кирип, керектүү гана өлчөмдө байлыктан урдайбыз дейт экен. Менде миңдеген дирхамдар бар, башка бар, алтын, күмүш бар, дирхам, евро, доллар бар десе дагы жок. Бизге тиешелүү гана. Биз күнүмдүктү тапсак урулук, күнүмдүк азыгыбызга жете турганын урдайбыз, башкасын урдабайбыз дейт экен. Баягы дагы таң калып, 1000 дирхамды алып, ар бирибизге 100 дирхамдан тиеттеп, алып чыгып кетип аткан учурда, баягы эми эшикке жакын жерде сухофрукты деп коет, кургак өрүк дейбизби, ошонун тилинин ошолорго тиешелүү бир азык деп коет. Ошондой азыктан бир ууру жеп коет экен. Анда шатыры карап, биз кайсыл жерден азык жей турган болсок, ал жердин бир дагы нанына дагы, бир дагы сууна дагы кыянат кылбайбыз, ал жерден урулук кылбайбыз. Мына сиздин алтын күмүшүңүз деп кайра баягы 1000 дирхамды дагы берет экен да. Алыңыз 500 болсо да, 400 болсо да алыңыз десе жок. Биз жеген жерибизге эч качан, мындайча айтканда, тузун жеп, тузугуна түкүрбөйбүз дегени да. Бир жерден чай ичсең 40 күн салам бер деген сөздөр бар эле мурда. Эгерде ушул система бүгүнкү урууларда болсо кана, бүгүн кыргызчылык көбүнчө бир тойго мааракесине барасың, аш жейсиң, бири-бирине айтор, бири-бирине кыянат кылбайт да. Бүгүн көбүнчө уруулар алыстан эмес өзүнүн жанына жыгып атат да. Өзүнүн жанынан урдаган, өзүнүн жанына жүрүп, ишеничине кирип, евро долларын урдаган. Кана эле ишенип жүрөсүң ошого. Кыянат кылбайт, урдабайт деп, кыянат кылбайт, башка кылбайт деп жүрөсүң, ишенип жүрөсүң ошого, бирок бир күн келип сейфиңдеги 1,250,000 акчаң жок да, мисалы үчүн. Ошондой уруулардан Кудай сактасын. Аларга мыйзам чегинде чараны көрүш керек. Шарият боюнча колун кесиш керек. Азыр Кытайда бар го, колун кесет. Айта турган маселе, урматтуу мекендешим, уру болсо дагы ыймандуу уру экен да. Өзүнүн эрежелери бар экен, өзүнүн правилалары бар экен ушундай. Буга кошумча бир окуяны айтсам болот. Өзгөчө кызык окуя бул дагы. Бир адам, бир жаш жигит, талаба илим, студент илим алып бир жерден бардык китептерин жыйнап, жазган тетрадь, ручкаларын башкаларын бардыгын жыйнап, төсүнө, куржунуна салып, сапардан кайтат экен. Башка соодагерлерге кошулуп. Кайтып жатса жолдо токойдон чыгып чыкпас
каракчылар аларды кармап тоношту баштайт экен. Тоноп эми ушунчалык даражада тонойт экен, абретин жапкан кийим эле калат экен. Калган кийимдерге чейин алып коет экен. Шапкасы болобу, костюму болобу, башкасы болобу, баарын алып коюп, анан баягы талабай элим отуруп, ыйлап сыздап, каракчыларга кайрылып, мен алып койгон төңүзүргө дагы өкүнбөймүн. Алып койгон кийим кечеге, динар дирхам акчама дагы өкүнбөйм, бирок мени өкүндүргөн нерсе, мен ушунча жыл илим алганмын, илимдеги китептерге жазганмын, ал жерде белгилүү нерселерди жазганмын, тетрадтарым бар, дептерлерим бар, калемим бар, башкаларым бар, ал жерге жазганмын тиешелүү маселелерди. Мага ошол китептеримди кайтарыңыздар. Макул ошо төлөөдө башкаларын алыңыздар, бирок мага китептеримди кайтарып бериңиздер. Мен ушунчалык жылкы өмүрүм бекер кетпесин дейт экен. Баягы каракчы жакындап келип, кайра айтчы деп, кайра түшүндүрүп айткандан кийин баягы эми жүрөгү жийип кетип, студент экен, окуучу экен эми деп, кана китептерин алып келгиле дейт экен. Китеп тетрадтарын алып келет экен. Жүрөгү жийип кетип, бунун улоосу кандай эле, улоосу мынандай. Улоосун да алып келгиле дейт экен. Жаныбарын да алып келет экен, төсүн. Кийим кечегин да кайтаргыла дейт. Кийим кечегин да кайтарат экен. Мунун акчасы бар эле, ооба ушунча акчасы бар эле. Акчасын да кайтаргыла дейт экен. Акчасын алып жигит эми кетейин деп жаткан учурда жигитке карап, мына акчаны дагы ал. Жок, акчанын кереги жок. Акча керек эмес дейт экен. Неге керек эмес? Неге албайсың десе, мен көрүп турам бул акчаны сиздер азыр мунуларды тоноп алыңыздар. Бул мен үчүн арам дейт экен. Бул кандайча арам болот экен? Бул адал. Мен сага азыр далилдеп берем деп туруп баягын чакырат экен. Содагер чакырса, сен жекет бердиңби быйыл? Жок дейт экен. Дагы башка содагер чакырат экен. Чакырып келсе, сен жекет садака берип турасыңбы десе, андай түшүнүгү дагы жок экен да. Жекеттин түшүнүгү маселеси дагы жок экен. Башкалардан сурайт экен, эч кимисте жекет берилген эмес, же жекетти билбейт, же ушундай. Анда баягы карап туруп, көрдүңбү дейт. Кудай Таала ушундай зекет бербегендерге, садака ыхсан кылбагандарды ушинтип бизге окшогондорду жиберип, арам жерин ушинтип алдыртып коет дейт экен да. Ала бер, бул акча сен үчүн адал дейт экен. Кол алмашкандан кийин адал болот деп баягыга берет экен. Ол дагы коркупконунан, студент жигит да коркконунан акчаны алат экен да. Анан каракчы карап туруп, жигит дейт экен. Сен эгер илим алат экенсиң, алган илимдериңди китепке, мындай баракка же бирдекеге түшүрүп койгула. Себеби алган илимиң тетрадта, же бир баракта, же бир китепте боло турган болсо, мага ошогон каракчылар көп. Кеңири учурда, калган учурда алып кое берет. Сен илимсиз болуп калат экенсиң. Сен илимиңди жүрөгүңө, мээңе алган. Андан ал илимди сенден эч ким тартып ала албайт дейт экен да. Чындыгында, урматтуу мекендештерим, мусулман туугандарым, биз канча диктант жазбайлы, канча орто тапшырбайлы, канча эмелерди кылбайлы, армасы жок. Негизи кала турган илим бул жүрөктө, мээде, руханиятта болот экен да. Анда ал илимди бизден эч ким тартып ала албайт. Баягы жигит дагы мен ушунча алган илимим бекер экен деп кайра барып, кайра илимди улантып, кайра жаттап, мээсине жүрөгүн алган экен. Уруулар көп. Бирөө жүрөктүн уурусу, бирөө көңүлдүн уурусу, бирөө акчанын уурусу, бирөө иштин уурусу, бирөө документациянын уурусу, уруулар көп жашоодо. Бирок урматтуу мекендешим, ууру бол, бирок инсап менен бол деп коет го. Инсап менен бол.